Урматтуу коллегалар, акыркы убакта Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө көп сөздөр болуп жатат. Мен баш мыйзамга киргизүүгө, өзгөртүү киргизүүгө каршымын. Ошол эмне үчүн каршы экенимди бир эки ооз айтып кетейин деп чечтим. Эгемендүүлүк алгандан бери Конституцияны биз көп эле жолу өзгөрттүк. 9 жолу өзгөртүппүз. Дайым бийлик өзүнүн рычагын күчтөндүрүш үчүн өзгөртүп келген. Ошонун негизинде 2 жолу революция болду. Азыр дагы Конституцияга өзгөртөбүз деген күчтөр чыгып атат. Бул таптакыр туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү бийликте отурган парламент, өкмөт, президент бардыгы Конституцияны өзгөртпөшүбүз керек, ушул Конституцияны иштетишибиз керек деген аракет болуп атат. Буга эл добушун берген, элдин берген добушун дагы биз сыйлашыбыз керек. Парламентке аябай чоң укук берилген. 74-беренеде Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары аябай көп берилген. Буну баарыбыз жакшы билебиз. Ошол эле мезгилде Жогорку Кеңеш бюджетти кабыл алууда чоң биздин укугубуз бар. Ошол кабыл алган бюджетти президент өзгөртүүсүз кол коюп атат. Биз ар бир мамлекеттик ишкананы, мамлекетте кандай иш жүрүп атканда ушул бюджет менен контроль кылып, кыскартып, көбөйтүп жасасак, иш жасасак болот. Буга бизге эч ким тоскоол болгон жок. Биз өзүбүздүн чабалдыгыбызда болуп атат. Парламенттик 80-жылдыгында конференцияда легендарный парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулович айтты. Ошол сөздү мен дагы кубаттагым келип турат. Бул Конституцияны терең илиңдеп, жакшылап ишке киргизип, буга өзгөртүүгө биз шашылбашыбыз керек деген. Ошондуктан биз ушул Конституцияны өзгөртөбүз деген күчтөргө айтып коюшту, элди дүрбөтүүнүн кереги жок. Биз болгон бүгүнкү Конституцияны иштетип алышыбыз керек. Биздин багыт парламент деп тандагандайын ушул багытта биз иш жүргүзүшүбүз. Келечек сөзсүз парламенттик башкаруу менен өнүгүшүнө эч талассыз